Урматтуу телекөрүүчүлөр, Кутмантан көрсөтүүсү сапардын алдыны көздөй уламакчы. Кимде ким тамактанып дасторкон үстүндө отурса, тамагыңыздар даамдуу болсун дейли. Кимде ким алыскы сапарга чыгып жатса, жолуңуздар шыдыр, сапарыңыздар байсалдуу болсун деп биз өз көрсөтүүлөрүбүздү алдыны көздөй улайлы. Биздин куттуу студиябызга таң эрте келип, жалпы калың элдин катмарына кеп кеңешин берейин деп, дартка дабай, илдетке шыпа болуп, халктын саламаттыгы үчүн эмгектенип жүргөн коногубуз келип отурат. Жакындан тааныштырып өтсөк, кесиптеш. Ооба, улуттук онкология жана гематология борборунун радиациялык гинекология жана брахитерапия бөлүмүнүн башчысы, жогорку даражадагы дарыгер, онколог, медицина илимдеринин кандидаты бүгүн бизде куттуу студиябыздын коногу Чынара Батырканова эжекебиз келип отурат. Саламатсызбы эже? Саламатсыздарбы. Кутмантаңыңыз менен кандай келип алдыңыз? Маанайыңыз кандай? Жакшы, баары жакшы. Негизи ушул кесип менен канча жылдан бери аркалап жүрөсүз ушул кесипти? Кененирээк таанышсак сиз менен. Биздин Бишкектеги, ал кезде Фрунзедеги мединститутту бүткөм. 28 жыл болуп калды иштегениме. Ушул тарапта, ушул онкологияда. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз эже менен биргеликте жалпы эле айымдарды бүктүшүргөн гинекология боюнча кененирээк маек куруп, элге кеңеш бергенге аракет кылмакчыбыз. Эже айтсаңыз, мына ошол гинекологиялык ооруларга кыз келиндер жаш куракка карабай кездешип калышы мүмкүнбү? Себеп дегенде оору жаш куракка карап кездешпейт эмеспи? Ооба, бул жашка карабай эле боло турган нерсе. Алдын ала чара көрүш керек. Болбой турган, болбош үчүн. Негизи ошол жатын моюнчасынын рагы боюнча сүйлөшсөк, эже, бизге белги берилбей турган оорулар кээде келип калышы мүмкүн да. Андан кийин ушул оорулар байкалбай кантип келип калышы мүмкүн? Ушул жатын моюнчасынын залалдуу шишиги, рак, бул чоң маселе дүйнө жүзүндө. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму ушул ноябрь айында глобалдык стратегиясынын ачылышын жарыялады да. Анткени 2018 жылы глобалдык стратегияны иштеп чыгышкан. Ушул жатындын моюнчасынын рагы менен күрөшүү биротоло жоюп салуу жөнүндө дүйнө жүзүндө. Анткени деген бул ооруну жойсо болот. Эң көп кездешкен оору бул эмчек рагынан кийин эле ушул оору. Жатын рагы. Жатын моюнчасынын рагы. Анан муну жоюш үчүн 3 маселе бар. Биринчиден бул вакцинация, эмдөө. Эмдөө кылса болот, алдын ала. Эмдөөнү жаш кыздарга, азыр эркек балдарга да жасаш керек деп айтылып атат. Мектеп курагында 8ге чыккандан баштап 15 жашка чейин эмдесе болот балдарды. Бул жатындын моюнчасынын рагы вирус папилломы человека менен башталат да. Вирус папилломы человека, баягы азыр коронавирусту вирус алып келип атпайбы? Ошондой эле бул дагы вирус, бирок вирус папилломы человека деп коет. Бул жыныстык жолу менен өтөт кишиден кишиге. Ошон үчүн вакцина жасаса, бул өмүр бою жоголо турган оору да, келбей турган оору. Вакцина жасалса балдарга. Ошон үчүн азыр бай өлкөлөрдө бул эмдөө мектепте эле жасалат балдарга, өкмөт тарабынан, бекер эл үчүн. Эми бай өлкөлөрдө дегенде бул Америкада, Австралия, Израиль жана башка бай өлкөлөрдө. Биз ошого умтулушубуз керек. Экинчиден бул вакцинациядан башка, вакцинацияны жасап баштасак, ал 20-30 жылдан кийин көрөбүз пайдасын. Анткени ошол 8ге чыккан кыздар 20 жылдан кийин
балалуу болушат, күйөөгө чыгышат. Ошондо анан билинет жатындын моюнчасынын рагы азайды, азайган жокпу. Бул перспективада. А экинчи маселе бул ар бир аялды скрининг кылыш. Ар бир аял вирус папиллома человекага анализ тапшырыш керек. Ошондой вирус барбы бул аялда же жокпу? Эгерде вирус табылып калса, аны тапшырыш үчүн аны мазок тапшырышат. Вирус болуп калган кезде бул рак эмес. Бул жөн эле вирусту аялда организмде бар экенин белгилейт да. Анан бирок ошондой вирусу бар аял жыл сайын көрүнүп туруш керек гинекологко. Бул аял группа рискага кирет и жыл сайын көрүнүп туруш керек. Биздин аялдар 10 жыл, 20 жыл барбайт да гинекологко. Туурабы? Убактысы жетишпейт, өзүн унутуп коет, балдары менен үй бүлөсү менен алек болуп, күнүмдүк оокат. Анан үчүнчүсү бул жанагы күрөштүн үчүнчүсү бул дарылоо. Ар бир аял ооруп калган, диагнозу бар, уже жатындын моюнчасынын рагы деген диагноз коюлганда, ар бир аял толук лечение дарылоого жолу ачык болуш керек да. Акчасы жетиш керек, келип жол киреси болуш керек бияка келиш үчүн. Анан бизде улуттук онкология борборунда толук мүмкүнчүлүк болуш керек лечение алганга. Анан дарылоонун 3 нерсеси бар да. Кечиресиздер, сөзүңүзгө аралжы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде чакан жарнамалык тынуу бар экен. Андан соң биз маегибизди, сапарыбызды алдыны көздөй уламакчыбыз. Всё, чечтим. Өзүм эле YouTube видеолору эң ылайыксыз учурда токтоп калат. Ылдамдык сизди канааттандырбай жатабы? Биз интернет ылдамдыгын жогорулаттык. Видеолорду күчтүү интернет менен көрүңүз. Үй бүлөңүз менен үзгүлтүксүз баарлашыңыз. Билайндын жогорку ылдамдыктагы 4G интернетин колдонуңуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз маегибизди, дарыгер менен болгон маегибизди алдыны көздөй улантмакчыбыз. Жатын боюнча, рагы боюнча уланта бериңиз. Дарылоонун 3 этабы бар да. Биздин улуттук онкология борборунда. Бул операция, нур терапиясы, нур менен дарылоо жана химиотерапия. Нур менен кандай дарылоо? Нур менен деген ал радиация, радиоактивное облучение деп коет орусча. Аппараттар бар, ошолор менен нур берилет ооруган жерге. Ошол 3 нерсе тең бар бизде. Эгерде аялдар эрте убагында күчөтпөй электе келсе, бул ооруну толук жеңсе болот. Рахмат. Айтып өтсөңүз, мына жогоруда коронавирус тууралуу дагы кеп козгоп калдыңыз. Мына ошол гинекологиялык ооруга чалдыккан айымдар ушу коронавирус менен күрөшө алабы, туруштук бере алабы? Деги эле бул оорудан, гинекологиялык оорудан түп орду менен айыгууга мүмкүнчүлүк барбы же кандайдыр бир өрчүшүп кете береби? Өрчүшүп кете береби? Организмде калып калабы? Залалдуу шишикпи? Залалдуу шишик. Коронавируска туруштук бере алабы, күрөшө алабы организм? Ооба, бере алат. Сөзсүз түрдө бере алат. Коронавирустан күчөп кетпейт оору. Болгону эле бизге аялдар келип түшүп атканда коронавируска текшерилишет. Эгерде коронавирусу бар болуп чыкса, анда онкологияда алчу дарылоосу анда коюп турабыз. Биринчи коронавирусту дарылап туруп, анан айыккандан кийин ал коронавирустан
анан келип биздин дарылоону алышат. Сиздерде азыркы учурда бүгүнкү күндө абал кандай болуп жатат? Кайрылгандардын саны күндөп өсүүдөбү? Кайрылгандардын саны бир калыпта эле, эми жылдан жылга өсөт. Мисалы үчүн жыл сайын бизге 500дөй аял кайрылат, оорусу аныкталган. Алардын ичинде жатындын моюнчасынын рагы менен 300дөн ашыгы. 500 аялдын ичинде. Ушул негизи оорунун алгачкы белгилери, баскычтары кандай эже? Мисалы кандай болуп байкалынат? Бул оору негизи өзү гинекологиялык ооруга чалдыкканда адам баласына билинбесе керек, көбүн эсе. Билинбей да калышы мүмкүн. Анткени деген эң башында билинбейт. Ошон үчүн биздин суранычыбыз аялдар оору электеле бир жылда жок дегенде бир жолу барып гинекологдун алдынан өтүш керек. Керек болсо обследование жазып берет. Баары жакшы болсо жөн эле карап туруп кетире берет. Өтүшүп баратканда, күчөп баратканда оору, анда кандай десем, выделение болушу мүмкүн жыныстык органдарынан. Суюктук, кан, ириң, жана ичтин алды бел оорушу мүмкүн. Анан ошондой кан келиши мүмкүн да. Мисалы үчүн кан келбей турган күндөрү кан келиши мүмкүн. Же жыныстык катнаштан кийин кан келиши мүмкүн, же гинекологдун караганынан кийин. Ошонун баарын аялдар өзүнө аябай көңүл буруп, жүрө бербей, түз эле доктурга барыш керек. Ошол айыз боюнча сурагым келет. Мисалы кээ бир айымдардыкы кеч келет да. Кээ бир айымдардыкы болсо, мисалы айына жетпей келиши мүмкүн. Ушулар эмне себептен болот ушул? Этек кирби? Этек кири. Туура эмес келсе этекер, доктурга барыш керек. Себептер аябай көп. Гормоналдык же башка себептер болушу мүмкүн. Баары убагында болуш керек. Анан биздин аялдар доктурга барбай эле азыр көптөр табыпка барышат. Кошунам айтты деп дарыланышат. Кыргызчылык жол менен, Ооба, досум айтты эле момтип дарыланыш керек деп. Табыптарга, көз ачыктарга көп барышат да. Ошону токтотуш керек. Айтып өтсөңүз, ушул ооруну аныктоодо кандай анализдерди тапшыруу зарылдыгы бар? Бул ооруну биринчиден бул оору көрүнөт. Буну гинеколог аялды караганда көрүшү мүмкүн. Жөн эле көзү менен эле. Ал үчүн микроскоп же башка нерсенин кереги жок. Ал көрүнүп турат. Анан эгерде ошондой белгилери болсо, анда анализ жазат врач. Мисалы үчүн мазок алынат цитологияга. Жана жаман оору, жаман клеткаларга мазок алып лабораторияга жиберилет. Андан дагы кальпоскопия деген нерсе бар. Аны ошондой микроскоп менен карайт, жатын моюнчасын. Аны жасаса болот. Жана андай вирус папилломы человека анализге жиберишет. Негизи эле айтып өтсөңүз, мына ушул биздин өлкөбүздө, Кыргызстанда деги эле дал ушул ооруну түбү оорду менен ооруга чалдыккан адамды, айымдарды түбү оорду менен оорусунан айыктырууга мүмкүнчүлүк барбы өлкөбүздө? Мүмкүнчүлүк бар. Бизде мүмкүнчүлүк бар. Бардыгы жетиштүү. Бардыгы жетиштүү. Бир гана нерсени айтып кетишим керек. Техникалык жабдыктардан жанагы нур менен дарылоодо Кыргызстан үчүн бир эле аппарат бар. Ушул жатындын моюнчасынын рагын дарылай турган. 6 миллион Кыргызстан үчүн бул эң эле өтө аз. Анткени бир эле болгон бир эле аппарат, эми бул темир да, бузулат. Бузулганда аялдар күтүп калат, очередь болуп калат. Анан баягы алып баштаган дарылоосу токтоп калат. Шишик күтпөйт, шишик өсө берет, метастаз кетет, башка болот.
Ошон үчүн бир аппарат бул аз. Жок дегенде 6 аппарат болуш керек. Мейли ар кайсы областтарга барсын андай аппарат. Же онкологияда 2-3 болсун, бирөө бузулса башкасына дарылай бергенгечи. Ошон үчүн ошондой. Негизи бул сиздин кесибиңиз өтө оор кесип эжеке. Мисалы дарылоо жолдору өтө татаалбы негизи? Мисалы белгилеп өтсөңүз, бул илдеттен ооругандарда мисалы 4 стадия бар деп айтат. Ошол стадияларды атап кетсеңиз. Ошол 4 стадия. Башында биринчисинде илдет бул кандай десем, жанагы былжырдын ичинде эле да, слизистая оболочка. Ал чыга элек эки жакка. Ошол кезде 100% айыга алышат аялдар. Убагында келсе. Бирок ал кезде аял сезбейт аны, ооруну. Ошон үчүн барыш керек врачка. Экинчи стадиясы бул уже оору тарай баштайт. Жанагы жатындын моюнчасында жана былжырдан этине өсө баштайт. Этине өсө баштайт. Анан 3-чү стадияда бул жатындын моюнчасынан тышка чыгат. Тышка чыгып, тегерегиндеги ич майларга тарайт. Залалдуу шишик. Анан 4-чү стадиясында бул уже башка органдарга тарап кеткенде. Бездерге, боорго, өпкөгө, башка жактарга. Метастаз. Бул 4-чү стадия. Канчалык аял эрте келсе, ошончолук айыктырганга жеңилирээк болот. Кандай болгон күндө да дарыгерден кеңеш алып туруу зарылдыгы келип чыгат чынында. Сизге терең ыраазычылык билдирели. Сиз менен дагы да болсо калың элдин катмарына кеп кеңеш алып, айымдардын кулагына күмүш сырга катары сиздин кеңешиңизди дагы да болсо маек кылып улантат элек, бирок убакыт деген чектелүү экен бизде. Келиңиз эми сизге ошо сөз соңунда жалпы айымдарга кулак кагыш катары, күмүш сырга катары кеңешиңизди айтып өтсөңүз, сизге эркин микрофон берели. Рахмат. Аялдарга айтчу сөзүм, өзүңөрдү жакшы көргүлө. Өзүңөргө көңүл бөлгүлө. Жалаң эле үй бүлөм, балдарым, күйөөм деп жүрө бербей, өзүңөр үчүн бир күндү бөлүп, өзүңөргө арнап ошол күндү адистерге барып, докторлорго барып, көрүнүп, анан татынакай жашай бересиңер. Эжеке рахмат. Бүгүнкү куттуу студиябыздын коногу жогорку даражадагы дарыгер-онколог, медицина илимдеринин кандидаты Чынара Бадырканова эжекебиз болду. Сизге терең ыраазычылык билдирели. Дагы да болсо иштериңиздерде албан ийгиликтер болсун, ден соолугуңуз бекем болсун. Ошол калктын саламаттыгы үчүн дагы да болсо талыкпастан эмгектене бериңиздер дейли. Ишиңиздерде ийгилик болсун. Сизге чоң рахмат. Рахмат. Биз болсо урматтуу телекөрүүчүлөр, сапарыбызды алдыны көздөй улайбыз. Кийинки жагымдуу чыгарма бир гана сиздер үчүн болсун.